Айыл чарбасын каржылоо программасын ишке ашыруу механизмдери жакшыртылышы керек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев кеңешмеде билдирди. Өкмөт башы белгилегендей, айыл чарбасын каржылоо программасы аймактарды өнүктүрүү үчүн иштөөгө тийиш. Айыл чарбасын каржылоо программасы боюнча алынган каражаттарды максатсыз пайдалануу учурлары бар. Мисалы, фермерлер породаларды жакшыртууга, малдын башын көбөйтүүгө же өсүмдүк өстүрүүнү өнүктүрүүгө насыя алышат. Бирок бул акчалар кийин башка максаттарда пайдаланылат. Бүгүн бир дагы тийиштүү мамлекеттик органдын бөлүнгөн каражаттар эмнеге жумшалары тууралуу конкреттүү маалыматы жок. Берилген насыялардын кайтарымдуулугу гана эмес, аларды максаттуу пайдалануу жөнүндө тынчсыздануу керек деп баса көрсөттү өкмөт башчы. Айыл чарбасын каржылоо программасын өркүндөтүү үчүн жаңы долбоор иштелип чыккан. Анда 2 категорияны киргизүү каралган. Бул айыл чарбасын каржылоо фермер категориясы. Ал социалдык багытта болуп, майда бизнес үчүн күрөөсүз топтук насыяларды алууга арналат. Экинчи категория айыл чарбасын каржылоо кластер. Бул линия 10 миллион сомго чейин алуу мүмкүндүгү менен аймактык кластердик потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Ошону менен бирге жаңы долбоорду каржылоонун модели дагы өзгөрөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10 иш күнүнүн ичинде келечекке карата болжолду талдоосу менен долбоорду иштеп чыгууну жана тиешелүү токтом долбоорун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына киргизүүнү тапшырды. Ар бир фермер, ар бир ушул ФСХнын кредиттик заемщиги акчаны алгандан кийин өндүргөн продукциясын өзүнүн ордун билиш керек. Ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде. Ким менен кандай мен иште аламын дегендейчи, каяка сата аламын деген мүмкүнчүлүктөр болуш керек маалымат катарында. Ушу биз айтып атабыз, Айыл чарба министрлигинде бүгүн чоң жоопкерчилиги болуп атат. Ушу как раз ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде аны мындай айтканда жаңыдан иштеп чыгып, анализдеп, күчөтүү боюнча жумуштарды алып барганга. Күчөтүү жумуштар дегенде бул ушу как раз ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде мындай мүчөлөр менен тыкыз байланыштыруу связьдарды түзгөнгө, байланыштарды түзгөнгө.